Бұл видеода сіздерге ушул Mercedes-Benz Sprinter жана оор жүк ташуучу унаалар жөнүндө маалымат бере кетем. Ош шаарында Жапалак Унаа базарынан. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. 2 февраль 2025 жыл. Апта күнгө жекшемби. Күндүзгү саат 3 болуп калды. Mercedes-Benz Sprinter 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2. Грузопассажир окшойт, а? Грузопассажир. 600 000 сом кеми бар. Ушундай. Эсим байланыш номери 777 76 00 52 номеринде. 310 модельде жүргүнчү ташуучу Sprinter. 1999 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.9, дизель 580 000 сом. Бұл Rex Sprinter Польшадан алып келинген. 2017, кыймылдаткычтын көлөмү 2.7, $18,000. Ушул жаңы алып келинген окшойт. Свежий деп жазылып турат. Бул да силерденби? Бул да Sprinter уже жаңы модификациясынан бул дагы ушундай чыгарылып атат. Бул толук кандуу жүрүк ташуучу экен. Франциядан алып келинген. 2021, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2. Документ пассажир болуп жасалдыбы? Ошондо жүргүнчү ташуучу экен. Ушундай $28,000 кеми бар дейт. Документте жүргүнчү ташуучу кылып жасалды дейт. Салон көрүп коелу. Мына монитор, камера барбы? Камера бар дейт. Старт, стоп, мульти-руль, климатта, мынакей. Жакшы. Автостоп бар, мульти-руль. Ылдамдык чектөө дагы бар болуш керек мында. Жакшы элеми? Жакшы. $28,000, Дагы бар, ушундайдан дагы барбы? Ушундайдан дагы бар дейт. Ушул номерде чала берсе, үйдө дагы бирөө бар деп атат. Калаган тандап ала берет да. Так, бул Sprinter 416 моделде, кош дөңгөлөктүү, 2000 жылы чыгарылган 2.7. Бул дагы грузопассажир экен. $14,000. Мындай. Бул дельфинди сурайлы. 1 миллион бу акчасы? 1 миллион экен. 2009 2.2 1 миллион сом. Бул дагы грузопассажир. Sprinter жүк ташуучу бул 2003. Акчасы канча болду? Канча? 600 000 сом кеми бар дейт. Болду азыр. Кайсы? Кайсы? Кайсы экен? Дельфин жүк ташуучу 2013 2.2 коробка автомат. $13,000. Анан дагы бир Sprinter. Айтмакчы, эркелет тергей турган ар бир Sprinterде ушундай болуп калды го, мисалы үчүн Delfin, Rex дегенде. Ушул кузовтагыларды кандай ушундай тергейбиз? Айтып коюңуздар, билгендер. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз? Эге саз келет азыр. Баасын билбейсизби? Бул жүргүнчү ташуучу экен. Маалымат кагазын көрсөтүп койдум. Ишке даярдап алды экен да бул. Ушундай даярдап коюптур. Бул жакта. Сизденби? Bunda bası
жазылганбы? Мында маалымат кагазын көрсөтүп коюп атам. Кошумча мынандай Гелендвагенди алат экенсиздер. Бонус катары. Спринтер 410 модельде 2000 жылы чыгарылган 600 000 сом. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 7. Так, бул Ford Transit бортовой. 1992 29 400 000 сом. Бұл жерде сапог бортовой бұл дағы. 1995 450 000 сом. Білесіздер, емнеге қатарынан тартпай атқанын, бұл мындай эле жоо баалары жазылган эмес. Эң негизгиси бұл кызык болгон бұл баасы бизге. Сондуктан баасы такталган мыналарга көбүнчөсү токтолобуз. Так, бұл жерде спринтерде ээси отурат. Жүргүнчү ташуучу экен. 2004-22. Акчасы канча болду? 800 000 сом. 800 000 сом. Көрөлү. Бұл спринтердин да баасы жазылып турат. 2003 жүргүнчү ташуучу. 2 турбина бар. 700 000 сом. В принципе, көрүнүшү жакшы экен. Дөңгөлөктөр да кышкы хром ошол баякы капталында коргоочу мындай темирлери бар. Attego бул жерде ээси отурат ичинде. Азыр баасын сурайбыз. 2003 Attego. Акчасын канча деп атасыңар Attego? 22 000 доллар ушул. Будка экен. Мындай. Бул Attego. Ээсинин байланыш номери. Акчасын канча деп атасыңар? Бул жактан экен, а? Акчасы канча? Баасы 18 000 доллар. 817 модельде. Ушундай. Мына прицебі бар, узун. 818 модельдеги Attego. Прицебі да бар. 2010. Attego канча болду? Акчасы 43 30 000. 30 000. 30 000 доллар экен. Польшадан алып келинген. Бул капталынан көрүнүшү. Алды. Самосвал. Канча деп атат экен акчасы? 3 миллион. 3 миллион сом. Самосвал. Россия транзит номеринде. 65-115 моделинде. 2016. КамАЗ. Иштетип текшерип көрүп атышат. Канча тонна көтөрөт? 18 götürüyor ha? Zavodska 15'te. Kırgızlar 18'e çeyin götürüyor öğretken. Tegiz yollarda 20 asendile götürse olur. Жақсы. Мына ушундай самосвал менен биз дагы бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Лайк басып комментарий жазып коюңдар унутпаңыздар. Бүгүн дагы
кеңири көп унаалар жөнүндө маалымат видео тарттым. YouTube паракчабызга кирип, жаккан видеого өзүңүзгө керектүү, пайдалуу боло турган видеодон маалымат алып алыңыздар.